Oy bizde Kırgızistan açan jigit jugунчу эле. Kız jugунсун, gelin jugунсун. Азыр ошол баягы ысырапкорчулукка, убакытты үнөмдүү пайдаланганга, анан ошол жана үйлөнүү тойлордун бир форматын өзгөртөлү депчи. Анан ошол ой таштадык элек, биринчи жана салтанаттуу бөлүгү карыялар, аксакалдар катышып батасын берип, андан кийин экинчи бөлүгү жаштар үчүн. Жаштар баягы оюн соок дегендей мындай менен бүткөрүп, 6-да кечикпей келип, 6:30 кечикпей келип, где-то бир 10:30-11 менен бардыгы тарап кетишибиз керек да. Анан жанагындай бир дагы лишний жана чыгымдар, жана кийит бийит, чыпырөк чапырак, анан жанагындай кыз узатуу, дагы бир той. Анан кийин жанагындай дагы түштөндүрүү деген бар экен, жанагы дагы бир көп нерселерди ойлоп таап алышыптыр. Ошолордун баардыгын мындай бир кыскартып, бир мындай рациональный ошо тойлорду өткөрөлү деп бүгүн кеңешме куруп атабыз. Журналисттер, тамадалар, аксакалдар, айымдар келип бүгүн ошо кеңешме курабыз. Ошондон кийин дагы форматы дагы чыгат деп ойлойбуз. Kuruluşa bilgen attandık, ey attandık, tübödük ay bolçu karacandık. Burun toy анда-санда эле болчу. Ошол кездерде элдер эме болчу да. Тойду сагынышып, анан барып, анан 3 саатта эч ким мындай купулуна толбой калчу да. Ошон үчүн 5 саат, 6 саат болчу. Азыр күндө той. Тойдун кызыгы жок элдерге. Ырчыларды деле көп акча коротуп, болчуларды деле чакырбай койгула деп атат. Сиздердин гонорар кыскарып калбайбы? Мен андай гонорары чоң артисттерге кирбейм да негизинде. Эл көтөрө ала турган суммада эле ырдап жүрөм чынында башынан эле. Анан шоу бизнес деген бар да ырчылардын арасында. Мен шоу бизнесмен эмесмин да. Мен жөнөкөй кесибим ырчымын, комуз менен ырдайм, эстрадный ырдайм. Ошондой. Анан бирок эми той берген кишилер ырчыларды өзүлөрү тандайт. 5000 сомдон 100 000 сомго чейин да. Ырчылар. Бир келет 3-4 ырдашат да. Бир сөз менен айтканда, биз экономикабыз анчалык күчтүү, жанагыдай $1000, $2000, $3000, $4000 алган мамлекет эмеспиз да. Анан өтө кымбат кое берген дагы туура эмес да негизи. Туура эмес. Убактысын кыскартуу менен биз элдин жүгүн жеңилдетебиз. Той ээси программаны толтурам деп очойгон акча берип шоу программа чакырбайт. Тамада азыраак иштесе аны арзаныраак чакырышы мүмкүн. Ошондой эле фото, видео, кызматтарга дагы азыраак төлөгөнгө туура келет. Жана дасторконду дагы кыскартса болот. Демек, ысыраптан арылат, жүгүнөн арылат, бардыгы жеңил болот. Эл дагы чарчабай, жыргап, эс алып, тойду күтүп, анан кетишет. Болгон ошол. Чындап бир чоң жүк, оор жүк сыяктуу сезилет. Себеби мен канча адамдарга жолукпайын, эми тойго чакырып алганда көбүнчөсү кошумча беришим керек турбайбы, мынтишим керек турбайбы, көйнөк алыш керек турбайбы, мисалы үчүн кыз келиндер болсо макияж кылыш керек турбайбы деп өзүнүн мындай чыгашаларын эсептеп башташат, убактысын бөлүштүрүп башташат, бардык жумуштарын жыйыштырып коюп, ошол тойго убактысын, энергиясын, күчүн, анан эң башкысы каражатын арнаган болот да. Менин баамда эң аз алган тамада 5000 сом алат. Анан эң кымбат алып баруучулар 100 000ге чейин алат. Мамлекеттин өзүндө 7 миллион эл барбыз, 7ге бөлүнөт. Ак үйдөгүлөр, көк үйдөгүлөр, колунда барлар, колунда жоктор, ортому, ушулардын баарын тоюп тегиз салытка гана багынып бериш керек. Ошондой тойлордун формасын издөөнүн жолуна кеңешке чогулуп атабыз.